Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hurmatly umrachilar. Ақсақалдар, ағалар, інілер, Аллаға шүкір, алхамдулилlah. Кечөнкү сабагыбызда шариаттагы эң алгачкы турган жана эң алгачкы болуп эсептелген ибадатка чейинки тахарат, шарият негизиндеги тазалык тууралуу сабак өткөнбүз. Эми тазаланып бүткөндөн кийин шарият негизинде эми ибадатка киришебиз. Аллах субханала тааланын өкүмдөрүнүн баары улуу болуп эсептелет. Ошол өкүмдөрдүн ичинде албетте сиз менен биздин акыйкаттан Алланын бендеси экенин аныктай турган өкүм намаз. Эми келгиле, намаздагы абалдар биздин мазхаб боюнча кандай кылып намазда турабыз, кандай кылып намазды окуйбуз, кандай кылып кулак кагабыз, буттар кандай абалда туруш керек, колдун манжалары кандай болуш керек, рүкүдө кандай болобуз, саждада кандай болобуз дегеле намаздын башталганынан бүткөнүнө чейинки ар бир кыймылын карап чыгабыз. Анда эмесе кайсыл гана намазга ниет кылбайлы, ниет кылып бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп айткыча кол байланат. Байлап алып айтпайбыз, айтып алып байлабайбыз. Анын үстүнө колдорубуз да кандай болот? Алакандарыбыз жана колдун манжалары, тагыраак айтканда алардын учтары кыбланы карап турат. Түп-түз да кылып таштабайбыз. Жаакка да каратпайбыз, кулакты да кармап албайбыз. Болгону колду бош коебуз. Эми муну кадимкидей туруп алып күзгүнүн алдында машыгыш керек да, кадимкидей. Ибадатыбызды мыкты кылыш үчүн күзгүнүн алдына туруп алып кадимкидей алакандагы, манжанын учтары да кыбланы караш үчүн жөн эле кылып коюу менен келбейт. Өтө бир машалла эбегейсиз мээнеттин натыйжасында алхамдулилля келет. Эми караңыздар, Аллаху акбар дегенче байлайбыз. Түшүнүңүздөр, Аллаху акбар же болбосо Аллаху акбар дебейбиз. Туурасы кандай экен? Аллаху акбар айтып бүткүчө байлайбыз. Киндиктин астына сол кол келет. Чыпалак жакты чыпалак, бармак жакты бармак камтыйт дагы 3 манжа билектин үстүндө калат. 3 манжа билектин үстүндө калат. Түшүндүңүздөр, Турганда бүкүрөйүп алып турбайбыз. Кайкалап артка чалкалап да турбайбыз. Баштан эңкейип чыктабайбыз. Болгону түз турган абалда көзүбүз сажда кыла турган жерге карайт. Болду. Көзүбүздү сажда кыла турган жерди каратабыз. Өзүбүз сажда кыла турган жерди карап турабыз. Түшүндүңүздөр, бүкүрөйүү да жок. Кайкалап, артка чалкалап да турбайбыз. Анан түз турганыбыз менен баш үстүнө монтуп эңкейтип салбайбыз. Түз турган абалда болгону чекебиз тие турган жерди карап турабыз. Тик турган абалдагы окулуучу нерсенин баары окулуп бүттү дейли. Андан кийин кайра эле Аллаху акбар дегиче рүкүгө барып калабыз. Айтып алып, барып, же барып алып айтуу эмес, Аллаху акбар. Чыканак да ийилбейт, тизе да ийилбейт, бел түз. Эекти тартабыз. Кармаганды байкадыңыздарбы? Момундай кылып кармадык. Мыкчып бекем кармайбыз. Себеп дегенде ар кандай абал болуп калат. Өзгөчө Ал-Харам мечитинде эле байкап атасыздар. Эл көп болот. Жамаат алхамдулилля чоң. Бошураак кармай турган болсок, кокус беле жөөлөп кетсе, кокустан бирөө намазыбыз бузулат да, анткени кулайбыз да 100%. Мындай кылып мыкчый турган болсок,
Alhamdulillah. Бекем турабыз. Башты өтө көтөрүп таштабайбыз. Гылыйлап таштабайбыз. Чыканакты монтуп ийип таштабайбыз, тизени ийип таштабайбыз. Бүт баары чыгып туруш керек. Алар намаз бөлөк. Алардын намазы жолу да бөлөк. Аны айтып бере беребиз, маселе эмес. Устазалар кылып түшүндүрүп берет го дейм. Ошентип кайра рүкүнүн дуа зикиринен бошодук. Субхана раббил азим деп айтып бүттүк. Кайра Семи Аллаху лиман хамида дегенче туруп кетебиз. Айтып атып туруп, же туруп алып айтпайбыз. Семи Аллаху лиман хамида. Чогуу айтып бүткүчө турдук. Белди түздөп, рукудан көтөрүлгөндөн кийин белди түздөп туруш амалы бар. Каума деп аталат. Шотастарбы? Сөзсүз түрдө белди түздөп турушубуз керек. Жок дегенде Субханалла деп 3 жолу айтылгыча белди түздөп туруш керек. Бул важип амал да. Эгерде рүкүдөн туруп белди түздөбөй туруп саждага кетип калсак, важип таштаган болобуз. Демек намаздын аягында акыркы рекетте сажда сахв кылыныш керек. Унутулган амалды толуктоо саждасы. Аны кылбай калсак намаз болбойт. Эми рүкүдөн тура элек чап саждага кеткен киши ал ката кетирдим деп да ойлобойт. Чотасыздарбы? Анткени турган турпаты менен намаз ошентип окуйт да байкуш. Илимсиздиктин кесепетине. Тик тура элек жатып, бел түздөй элек чап саждага кетип калды. Сажда сахвта кылган жок, демек ал байкуштун намазы да болгон жок. Чотасыздарбы? Ошон үчүн рүкүдөн кийин белди түздөп туруш сөзсүз түрдө эч кандай шашпастан татмакай көтөрүлүп турдук. Керек болсо калманын өзүнүн дуасы бар, сүннөт дуасы. Сами Аллаху лиман хамида дегенен хамдан катиран таййибан мубаракан фих деген дуа бар да. Билгендер ал дуаны окушат. Билбегендер жок деген ошентип белин түздөп турушат. Андан кийин саждага кетерде экинчи рүкү болуп кетпеш керек дейт. Биздин мазхабта экинчи рүкү болуп кетпеш керек дейт. Рүкүдөн ансыз эле турду. Мейли белди түздөдү. Бирок кайра рүкү кылып турган саждага кеткендер бар. Чынтасыздарбы? Биздин мазхабта ошол жок да. Түп-түз. Кайра эле Аллаху акбар дегенче, азыр Аллаху акбар дегенче кандай саждага барат аны көргөзөбүз, анан бөлүп туура негизди түшүндүрүп беребиз. Аллаху акбар. Айтылгыча бардык, көрдүңүздөрбү? Сөзсүз мо чыканакты көрдүңүздөрбү? Жерге тийбеш керек. Ошондой эле тизеге да тийбеш керек. Көрдүңүздөрбү? Мынтип алып сажда болбойт. Сөзсүз түрдө аралык болуш керек. Анан кээ бирлер жерге жаткырылат, андай да эмес. Өйдө болуш керек. Эми караңыздар, биринчи а дегенде эмне кылдык? Эки тизе бирдей тиет. Тизе тийди, кол тийди, мурун тийди, анан чеке тийди. Колдун манжаларын байкадыңыздарбы? Ачык эмес. Биригип турат, кыбланы карап турат. Буттун манжалары да кадалган бойдон кыбланы карап турат. Биздин мазхаб боюнча эгерде эң азы кадалган манжалардан 6 болбосо, кадалып тургандардан 6дан кем болуп калса, 3 жолу субханалла делгиче көтөрүлүп турса, намаз бузулат. Тилекке каршы кээ бир байкуштар бар, сажда абалында мынтип алып бутун кашып ойнойт. Же көтөрүп алат мынтип. 3 жолу субханалла делгиче эки буттун тең манжалары кадалбастан абада турса намаз бузулат.
Бул байкуш билбейт да ал бузулганынчы. Андан ары окуй берет. Көрдүңүздөрбү? Кандай этияттык керек. Ошон үчүн эми бирок кадалып турган манжалардын ажырап кадалышы же биригип кадалышы эчтекени чечпейт. Кадалыш максатта. Аралыкта маселе жок. Аралыкта ар бир өзүнө ылайыктуу, мисалы үчүн өтө чоң салмагы бар киши ал антип бириктире албайт. Ал маселе эмес. Эң негизгиси чыканагы жерге тийбеш керек, өзүнүн тизесине жабышып калбаш керек. Кенен турат. Анан кээбилер болсо бул манжаларын жаап туруп мунусун ачып алат. Эмне десе мурдунан бирдеме чыгып кетти. Жок. Ал чыгабы чыкпай маселе эмес. Сөзсүз түрдө бүт манжанын баары бириккен абалда кыбланы карайт. Түшүнүп атасыздарбы? Кээбилер бар мисалы үчүн мындайраак кылып алат. Түшүнүп атасыздарбы? Кээбилер мындайраак кылып алат. Маселе чыканак жерге тийбесин, тизеге жабышпасын. Кыска сажда болуп калбаш керек. Чыканак жерге тийбеш керек. Калганы ар бир өзүнө ылайыктайт да. Бирөө жакын көнгөн, бирөө орто көнгөн, бирөө алдыраак көнгөн, бирөө артыраак көнгөн. Бирок маселе эмне? Чыканак жерге тийбесин дагы тизеге жабышпасын. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондой эле тик турган абалда деле эң кыска буттун эки буттун ортосундагы аралык 4,50 андан аз болбосун деген сөз. Сөзсүз 4,50 ушинтип турсун деген эмес. Мисалы үчүн салмагы оор киши антип турса тоголом кетпейби байкуш? Ал өзүнө жараша бирок өтө талтайып да кетпеш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Мунун мааниси эмне? Өзүнө ылайыктайт, бирок эки буттун тең манжалары кыбланы караш керек деген сөз. Эми караңыздар. Аллаху акбар деп саждага кеттик. Сажданын дуа зикиринен бошодук. Субхана раббил а'ла, субхана раббил а'ла, субхана раббил а'ла деп. Эми кайра эмне кылабыз? Отурабыз. Сажданын отурушу дагы сүннөт боюнча биздин мазхабта караңыздар. Кайра эле Аллаху акбар делгиче Аллаху акбар айтылгыча отурабыз. Айтып алып отурбайбыз, отуруп алып айтпайбыз. Эми ушул жерде даана маани бере турган жер манжалардын уштары тизенин бүгүлгөн жерине келет. Мындайда эмес, ашып да кетпейт. Так бүгүлгөн жерге алып келебиз. Бош коебуз. Ачып да салбайбыз, бекитип да салбайбыз. Жаап дагы, бириктирип да салбайбыз, ажыратып да салбайбыз, өз абалына калтырабыз. Оң бут аныс деле. Манжалары менен бүгүлүп атпайбы? Сол буттагы сол бутка отурдук, бирок анын манжалары дагы кыбланы караш керек. Караңыздар. Манжалары дагы кыбланы караш керек. Көрдүңүздөрбү? Муну кансыз эле карап атат. Муну байкап атасыздарбы? Муну болушунча бурулуп алдыны карайт да. Көрдүңүздөрбү? Мына көтөрүлдү, болушунча. Бияктан бул манжада карап атат, бул манжада карап атат. Көрдүңүздөрбү? Эми эки сажданын ортосунда отурушту жалса дейт, бул да важип. Тоок чокугандай кылып Аллаху акбар дедик, бүттү да. Маселе өлөт да. Түшүнүп атасыздарбы? Караңыздар. Биринчи саждадан Аллаху акбар деп отурдукпу? Мына ушул жерде да белди түздөп отуруш важип. Түшүнүп атасыздарбы? Эми бул жалсанын дагы өзүнүн дуасы бар, сүннөт. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, вахдини, варзукни, ваджбурни деген. Билгендер ошону окуйт. А билбегендер жок дегенде 3 жолу субханалла делгиче белди түздөп отуруш керек. Анан шашпай кайра Аллаху акбар деп саждага кетиш керек. Субхана раббил а'ла, субхана раббил а'ла, субхана раббил а'ла. Кайра Аллаху акбар делгиче туруп кетебиз. Айтып алып турбайбыз, туруп алып айтпайбыз. Түз бойдон турабыз. Болгону эмне? Сажда чекебиз тие турган жерде карап турабыз. Баштан кетпейбиз, бүкүрөйбөйбүз. Түшүндүрбү? Кайра ошол эле. Аллаху акбар. Субхана раббил азим. Сами Аллаху лиман хамида. Раббана лакал хамд. Хамдан катиран таййибан мубарака. Аллаху акбар. Субхана раббил азим. Allahu akbar. Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhan rabbil azim.
Allahu akbar. Oturduk. Бүт ташаххудта отура турган, окуй турган, отуруп алып окуй турган баардык дуа зикирлерден бошодук. Эми дагы маани бере турган нерсе биздин мазхаб боюнча салам берүү кандай болот караңыздар. Ассаламу алейкум дегенде ортого баш көтөрүлөт. Көрдүңүздөрбү? Сиздер көрсүн деп мен алдын карап эметип көргөзүп атпаймынбы? Ассаламу алейкум. Анан индин так ортосуна. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Индин учун эле карайбыз. Кээ бир байкуштарыбыз ар жактан кирип келаткандардын салам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Болчу, чатасыздарбы? Жол болсо кошунан чөнтөгүн карайт да, сөзсүз. Анткени оң жакка салам берсең, сол жанында отургандын сол чөнтөгү көрүнөт да. Ушун чөнтөгүнө көз түшөт да. Жок, кандай кылат экенбиз? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Түшүнүңүздөрбү? Сөзсүз түрдө. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бул биздин өзүбүздүн имам Азам Абу Ханифа мазхабыбыз боюнча намаздын тартиби. Калган айымматалат өзлөрүнүн 3 имам, 3 мазхаб бар. Алардын өзлөрүнүн далили бар, өзлөрүнүн тартиби бар. Ага эч ким каршы чыкпайт, аны эч ким туура эмес дебейт. Биз өзүбүздүкүн алхамдулилла бекем кармашыбыз керек. Алла субханаху ва тааля баарыбызга айтылган сөздүн акыйкатын нур менен кошо жүрөгүбүзгө жайгаштырсын. Амал кылганга эң мыкты деңгээлдеги күч кубат берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Адашкандагы толуктообузду Болду, маселе жок. Отурдук. Акыркы рекеттин акыркы ташаххудунда отурабыз. Аттахиятты гана окуп бүтөбүз. Жеке окуп аткан намаздагы тартип аттахиятты окуп бүтүп эки жакка тең салам берилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кайра сажда. Аллаху акбар. Субхан раббил а'ла, субхан раббил а'ла, субхан. Аллаху акбар. Аллахумма гфирли вархамни ва'афини ваhdini warzuqni. Аллаху акбар. Субхан раббил а'ла. Субхан раббил а'ла. Аллаху акбар деп анан кайра аттахият окулат. Кайра баардык акыркы рекетте окула турган баарын окуп бүтүп туруп Раббана атинаны окуп өзүнүн дуасы бар. Анын баарын окуп бүткөндөн кийин билбегенде Раббана атинаны окуп бүтүп андан кайра ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп намазын бүтүрүшөт. Калып калган, унутулуп калган важип амалдарынын, фарз амалдарынын толукталышы ошол сажда сахв менен болот да. Кээ бир учурда ушундай болуп калып калат, аны сажда сахв толтура албайт, иада намазды кайра кайталоого туура келет. Андай да учурлар болуп калат. Ушинтип бул сажда сахв менен намазды толуктап имам бир эле жакка салам берет. Эмнеге? Анткени эки жакка салам бере турган болсо тартиптегидей. Кээ бир адамдар намаз бүттү экен деп туруп кетиши мүмкүн, намаз бузулуп калат да, ал бүтө элек да. Ошон үчүн имам аргасыздан бул үзүр да, зарылчылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар деп алып кетет. Жамаатты кайрачы. Түшүнүп атасыздарбы? Жеке окуп аткан адам эки жакка тең салам берет. Аттахиятты окуп сажда сахв кылып атканда эки жакка тең салам берет. Жеке абалда. Жамаатка имам болуп аткан болсо бир жакка эле салам берип туруп жамаатты алып кетет. Айрыма ушунда. Жамааттагы тартип имам бир эле жакка салам берет аттахиятты окуп, кайсы бир жерден кемчилик кеткенин билип сезип калса, жамаатты кошо эки саждага алып барып анан намазды бүтүртөт, анткени баары ага уйган да. Милдет ошондо. Ал милдетти мойнунан түшүрүш үчүн бир эле жакка салам берип, жамаатты толугу менен эки саждага алып барып, сажда сахв кылдырып, анан намазды бүтүртөт. Жекече окуп аткан болсок, аттахиятты окуп бүтүп, акыркы рекетте бир эле жакка салам берип туруп, анан эки сажда кылып туруп, кайра намазыбызды толуктап бүтүрөбүз. Түшүнүктүү болдубу маселе? Ошентип Аллаху акбар деп
тик турган абалда чеке кое турган жерди карап турабыз. Аллаху акбар деп рүкүдө турганда буттун манжаларын карайбыз. Анан сажданын Аллаху акбар дегенде мурундун учун карайбыз. Мурундун учун карайбыз. Аллаху акбар деп отуруп, кайра Аллаху акбар сажда кылдык. Анан акыркы рекетте же эки рекет сайын отурганда ташаххудда отуруш важип. Ошондо ылдый жагыбызды карайбыз деп айтылат. Таамай бияңды кара, тияңды кара деген маселе жок. Ылдый жагыңды карап отур деген ушул жак айтылган да. Ылдый жак каралат. Ошо өзүңдүн ылдый жагыңды карап отурасың деп. Бел түс болот, мына бүкүрөйүп албайбыз. Түп түс болуп отурабыз. Анан салам бергенде ассаламу алейкум дегенде башты көтөрөбүз. Ва рахматулла дегенде ийиндин так ортосун учун карайбыз. Кайра ассаламу алейкум ва рахматулла деп так учун карайбыз. Бул намаздын абалындагы карай турган жерлер. Буларды дагы так туура аткарышыбыз керек.